Бүгүн кызым экөөбүз тишибизди текшертүү үчүн тиш дарыгерине келдик. Ошондуктан сиздерге дагы Польшадагы мамлекеттик стоматологиялык кабинеттердин абалын көргөзгүбүз келип жатат жана ошондой эле бул жакта көрүнүү канча сом турат. Эгерде Польшада жашасаңыз, мына ушундай мамлекеттик стоматологиялык кабинетке жазылуу бул эң жөнөкөй. Бир гана өзүңүздүн үйүңүзгө эң жакын жайгашкан кабинетти таап, ал жакка чалып, алдын ала жазылуу керек. Себеби Польшада көп учурда очереддер болот, узак. Ошондуктан алдын ала жазылуу абдан маанилүү. Ошондой эле эгерде мындай кабинеттерге барып көрүнөм десеңиз, сиз бекер көрүнөсүз. Анткени Польшада иштеген ар бир адамдын страховкасы болот. Ошол страховка менен бекер кабыл алынат. Албетте кээ бир процедуралар бул страховка камтыбай калат. Ошондуктан ал учурда өзүң чөнтөгүңөн төлөгөнгө туура келет. Ал тууралуу эмки чыгарылышты айтып берейин. Ошондуктан Польшадагы жашоонун кызыктарын билгиңиз келсе, сөзсүз түрдө каналга